Дүйнөдөгү абройлуу уюмдун саммитинин алкагында өтүүчү бизнес форумда соода экономикалык багыттагы алаканы да тереңдетүүгө жол ачылары айтылууда. Мисалы, Кыргыз-Кытай бизнес форумунда Кытайдан Кыргызстанга инвестиция салууга кызыктар 100гө чукул компаниянын өкүлдөрү катышмакчы. Ушундай эле экономикалык алакага негиз боло турган Кыргыз-Индия форуму да болмокчу. В рамках визита господина Си Цзиньпина и господина Моди. Си Цзиньпин жана Нарендра Модинин визитинде биздин өлкөлөр ортосунда эки тараптуу мекемелер аралык келишимдерге кол коюлат. Кытай менен соода экономикалык багыттагы кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлат. Кыргызстанга инвестиция тартуу максатында жана Кытай инвесторлоруна шарт түзүү багытында инвестициялык жумуш тобун түзүү тууралуу меморандум каралган. Индия тарап менен соода алаканы бекемдөө боюнча жол картасына кол коюлат. Эки өлкө менен биз эски заводдорду жаңылоо, кайра иштетүү жана башка көп тармак боюнча келишимдерге жетишебиз деп турабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында өтчү бизнес форумдун максаты өлкөнүн инвестициялык климатын жакшыртуу. Ошол бизнес форумдун алкагында бир топ маанилүү келишимдерге жана меморандумдарга кол коюу күтүлүүдө. Аларды тармактар боюнча атап кетсем, бул ушул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, агрардык парктарды салуу, индустриалдык парктарды салуу, токен тармагында кайра иштетүү, жанагындай заманбап финансылык инструменттер менен иштөө, биржаларды ачуу, билим берүү тармагында жана башка ушундай эмелер тармагында атайын ушундай иш-чараларды сунуштап атабыз да. Экономисттер Кыргызстан 2018-жылы Бириккен Улуттар уюмунун бизнести өнүктүрүүгө түзүлгөн шарт боюнча баалоосунда Кыргызстан 190 өлкөнүн арасынан 29-орунга чыкканын белгилеп, ШКУ жыйынында болчу жетишкендиктер өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө таасирин тийгизет деген пикирде. Кытай менен болсо биз жакшы экономикалык катнашты түзүп алганбыз. Мамилебиз мындан да жакшы болсо, бул эки өлкөнүн өнүгүшү негизинен биздин өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнө жакшы таасирин тийгизет деп баалашыбыз керек. Индия могу текстиль боюнча жогорку деңгээлдеги технологияда, жогорку сапаттагы товарларды чыгарат. Алардын жаңы киргизип аткан жаңылыктарын ошол тармактар боюнча биз кабылдасак, ошого жетишсек, сөзсүз биздин жалпы экономиканын өнүгүшүнө пайдасы тиет. Мына ушундай бизнес форумдар аркылуу экспорттук потенциалды жакшыртууга жол ачылат. Анткени көп өлкөлөр Кыргызстандын табигый таза продукциясын сатып алууга кызыктар. Мына бүгүнкү күндө мактанып атпайлы, мына бизде азыр жакшы продукцияларыбыз бар, Америкага кетип аткан продукциялар бар да, Европага кетип аткан продукцияларыбыз бар. Ошолордун көлөмүн чоңойтуп, ошол сапатын жогорулатып, Кытайдын, Индиянын талабын жооп бере тургандай кылып, ошол багытта дагы сатсак, мен оюмча жакшы болот да. Туризм багытында мен ойлойм аябай эле чоң потенциалыбыз бар. Бизнес форумдун негизги максаты ишкердик кызматташууну бекемдөө, жаңы өнөктөштөрдү издөө, ишмердүүлүктүн актуалдуу маселелерин жана келечектүү багыттарын талкуулоо. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.